бир чөйрөгө, бир коомго бале кырсык келе турган болсо, ал баарына жетет. Жакшыларга эмне үчүн жетет? Жакшыларга эмне үчүн кырсык бале жетет? Ал жакшы жолго чакырбагандыгы үчүн, жакшылыкты таратпагандыгы үчүн, жакшылыкка кел, даватка чык, иманга кел, хыдаятка кел дебегендиги үчүн ал эми жаманга бале кырсык жетери аланык. Адамдардын колдорунан жасалган күнөөнүн кесепетинен бизге башыбызга ар кандай түйшүк, сыноо, маселе, проблемалар келет. Бүгүн чындап көйгөй маселелерибизди башыбызга эле карап көрө турган болсок, биздин бишкегибизге эле бир чоң таш келип мындай басып кое турган даражада чоң күнөөлөр болуп атат. Бирок Аллах Таала кечирип атат. А биз адам баласы, адам сизге карата бир күнөө кылып койсо эмне кылып атасыз? Кайра өч аламын деп, кайра артынан түшөмүн деп, өз арзыбаган 60-70 жылды жашасаңыз, ошондогу 10 жылын өч алууга кетирип атасыз. Кечиримдүүлүк маселесинде Аллахтан үлгү алыңыз. Себеби сиз канча күнөө кылдыңыз, ал күнөөнү сиз өзүңүз билесиз, Аллах билет. Аллах бирок ошол күнөөлөрүңүзгө бале бербестен сизди кечирип жатат. Аллах мээримдүүлүк кылып, бул дүйнөдө акыретке калтырбастан кээ бир маселелерди, кээ бир проблемаларды башка таштап туруп, сыноо менен ошону алып, акыретте суроо жообун жеңил кылайын деген максатта. Аллахтын ырайымдуулугу, Аллахтын мээримдүүлүгү себебинен бул нерселер. Ооба, түрк мусулман бир туугандарыбыз буга чейин дагы тарта карасак, мындан дагы оор күндөрдү, мындан дагы оор сыноолорду басып өткөн. Бул жараны дагы дазмектеп, жакшыраак кылып материал менен байлаган сыяктуу, бул жараны дагы байлап 2 ай, 3 айга чейин кыйналышат. Азыр эң жылыткычка жардам, бир курсагына жей турган өмөгө жардам, тамак ашына, жылуулугуна, бир арзылган нерселерге, кичинекей көйгөй маселелерге азыр муктаждыгы бар ал жердеги адамдардын. 3-4 айдан кийин үйгө жана башка нерселерге мамлекет өзү жардам берип, үйүн куруп берет, башка кылып берет. Бул дагы унутулат. Азыркы таптагы адамдын көйгөй маселелерден, жаңылыктардан, башкалардан, видеолордон чыгып жаткан нерселерден көрүп жатабыз биз. Азыр ушул нерсе тоонун чокунун үстүгө чыкты. Өтө чоң жоготуу болду, өтө чоң кырсык бале болду. Ишенсеңиз, мен ошол күндөн баштап ушул жаңылык келгенден кийин азыр Стамбулда мисалы биздин карыларыбыз бар, медреседе окуган тааныш досторубуз бар, карылыкка окуп жаткан. Ушундай жер тирөө кырсык болгондон кийин ал жердеги мусулман бир туугандарыбыз көчөдө жүрөт. Бирөөсү песка блоктун ичинде калып кеткен да. Бир жаш кыз, сүрөтүн көрсөңүздөр керек бардыгын, бетондун ичинде калып кетип өлүп тур, колу бирок чыгып калыптыр. Аны атасы издеп таап келип, колунан кармап ушинтип отурат да. Атанын көз карашын карап туруп, мен ал атанын көз карашына бир жаңы наам ойлоп таба албай койдум. Аны эмне деп аташ керек билбейм. Ал жердеги келип жаткан сүрөт, видеолорго чындыгында жаңы ат ойлоп табыш керек да. Ал жердеги жоготууларга адам баласы даяр эмес эле. Урматтуу мекендешим, бул окуялардан тыянак чыгара турган болсок, чындап Аллахтын каалоосу гана болот экен. Аллах бол десе, кун десе, бол дегени гана болот экен да. Биз канчалык аракет кылбайлы, канчалык көйгөй маселе көбөйүп кетпесин, башка болуп кетсин деп арзанбайлы, баары Аллахтын айтканы болот экен. Бирок башыбызга келип жаткан сыноолор, проблемалар, көйгөй маселелер биз кылган, колубуз менен жасаган нерселердин себебинен. Мына карасаңыз, өзүңүз эле аркаңызда историяңызды карап, тарыхыңызды карап көрө турган болсоңуз, кандай жакшы, кандай жаман иштерди кылып койдуңуз. Өзүңүздүн жеке таразаңызга коюп көрүңүзчү, жакшылык ишиңизди, жамандык ишиңизди. Кайсы бири оорураак келет? Кайсы бири таразыңызда оорураак басып кетет? Жаманыңызбы же жакшыңызбы? Канчасын кечире билдиңиз, канчасын кечирип сурап алдынан өттүңүз? Ооба, урматтуу мекендешим, ал жердеги сүрөттөр, тасмалар келип атат, ар кандай телевидениялардан берилип атат, ал жердеги оор сыноо. Биз топуракка кайтабыз. Топурактан жаралган пенделербиз. Топуракка кайра кайтабыз. Өзүңүз жашап жаткан жылуу көрпөлөрдүн ичинде. Бүгүн мисалы мен ойлондум деп жаткан жерим, ал жердеги тааныш билиштер, башкалар мусулман бир туугандарыбыз да. Чыныгы сүйүктүү момун мусулман бир туугандарыбыз алар. Мында карасак, жөнөкөй эле
Jutуп жаткан абабыз бир да, кыблабыз бир. Түркия биздин качандан бери ата бабаларыбыз бир тууган. Ичкен суубуз бир, кыблабыз бир, мусулманбыз, бара турган жерибиз бир, акыретте суроо жооп амалыбыз, өтө турган көпүрөгүбүз бир, үмүт кылган, азуу хавас кылган бейишибиз бир. Ошондой мусулман бир туугандардын башыга түшүк маселе келсе, ичериңден, жешиңден эч бир маани пайда кылбай калат экен. Баскан тургаңдан маани пайда кылбайт экен. Мен ошо бале кырсык болгон күнү түнү жылуу көрпөгө жаткандан ачык уялдым, кыжалат болдум. Канчаларга телефон чалып, Куран катымды баштагыла деп, катымды өзүбүз баштап баш болуп, дуа кылып, жардам кылакым деп. Чындап өзүңдү күнөөкөрдөй сезет экенсиң да. Өзүңдү чындап бул нерседе сенин да кандайдыр бир даражада салымың бар адамдай сезет экенсиң да. Качан өз абалына түшө баштап, кичине турукташа баштагандан кийин, бирок ошого карабастан канча мусулман бир туугандарыбыз мерт кетти. Бул Түркия эмес. Балким Кыргызстанда да болушу мүмкүн эле. Биз кайсыдыр учурларда мусулман бир туугандарыбызга жардам бергенбиз, алар да бизге жардам берген. Бирок баш акылды жардам бербеди дебестен, жаман күндөрүн эстестен сөз түрдө жардам беришибиз керек. Колдон келип жаткан учурда сөз түрдө жардам беришибиз керек. Ал руханият, ал акча, ал кийим-кече, анын мааниси жок. Анын бул жерде орду кандай? Жөнөкөй колуңуздан дуа кылыш келеби? Жардамыңыз дуа кылыш келеби? Акчаңыз жок болсо дуа кылып жардам бериңиз. Куран окуп дуа кылып жардам бериңиз. Тахажжудта дуа кылыңыз. Сизде жардам бериштин жолу өтө көп. Жардамды бир гана материалдык жакка байлабаңыз. Себеби ал жерде руханият жагынан дагы аксагандар өтө көп. Ошол жердеги сүрөттөрдөн карын аш сактап отурат, мисалы үчүн өз инисин башыга тийбесин деп кучактап. Чындыгында ойлонуп кара турган болсок, уктап аткан кезиңизде эле 5 тонна 10 тонналык бетондор үстүңүзгө түшүп, ошондон нары суроо жооп таласына кетсеңиз, өзгөчө өлүмдөрдүн түрү да бул. Буга биздин даярдыгыбыз кандай? Кырсык ар бир мүнөт, ар бир секундта келиши мүмкүн. Биз эч ким айта албайбыз эртең күнүбүз кандай болот деп. Бирок моюнга алышты билиш керек адам баласы. Менмин деген текебирлер, менмин деген баягы өзүн чала спортсмен сезгендер, бардыгы мындай моюнга алып билишибиз керек. Чындыгында биз эч ким эмес экендигибизди, Аллахтын өкүмдөрүнөн, буйруктарынан да эч ким эмес экендигибизди моюнга алышыбыз керек. Самолет өдөгө чыгып, 10 000 метрге чыгып, кичине эле силкинип калса, я Алла, Алла деп калабыз. Жер титиреген учурда калиманы келтирип, я Алла өзүңү сакта деп калабыз. Кудай Таала кичине бакытты берип койсо, бакыттын аркасынан келген шаңдуу бараңдуу күндөрүбүздү, кечеги өткөн күндөрүбүздү унуттуруп, анан чегарадан чыгышты баштайбыз. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Бир аял күйөөсү аз-маз акча берип, жумушуна күзөтөт экен аял. Аялы күн сайын мектепке алып барат баласын. Жолу бара жатып, ошо баласы кичине шоктук кылып, автобус келген учурда качып кетет экен. Автобус токтоосун өтүп кетет. Аялы капа болуп, автобустан сен бале бала калдырдың деп, баягы баласын урушту баштайт. Ага чаңды бир машина келип токтоп калат. Биздин кичине эле акчабыз бар, автобуска ылайыктуу автобус өтүп кетти, ушу балабыз. Мен да окуяга көп болдум, ошондуктан токтодум сиздерге. Мен ала кетем, арзан бекер акчаңыздар кереги жок, мектебиңизге таштап коем ошол. Дареге деп туруп, баягы машинадагы апасы менен баласын алат экен. Ошентип барат экен, барышып көпүрөккө жетпестен туруп эле баягы автобустун көпүрөккө жеткенден кийин көпүрөктүн үстүндө кандайдыр бир себептерден улам көпүрөктөн улап, кырсыкка учуруп, көпүрөдөн думалап кеткенин көрөт. Ошондо апасы, балам, сен бизди кырсыктан сактап калыпсың, мени автобустан сактап калганың бул. Албетте бул жерде
баласы биринчиден урушту, башка кылды, кичине хулигандык кылды, кичине шокту кылып койду, апасынан качып кетти. Бул ошол учурда, ошол кезде, ошол учурда апанын сезимине карата бул жамандык эле, бирок андан кийинки окуясы кандай болуп андысы? Айтайын деген маселе, Титаник мисалы үчүн деңиз ортосунда чөгүп кетти. Деңиз ортосуна чөккөндөн кийин ал жерге баргандар эмне деди? Мисалы Мемин деген бойлары чыккан ал жерге, Мемин деген мансаптуулары чыккан ал жерге чөгүп жаткан учурда көп нерсени түшүнүшкөн алар. Бирок алар айтты, бирок айтканы бизге жеткен жок да. Бирок ошол Титаник кемесине канчалык аракет кылбасын, билет ала албай калган канча болгон. Көмүрдө көмүр ташып иштеп туруп билет ала албай калган. Канчалыгы жер эмгек кылып туруп акчасын сарптап билет ала албай калган. Мисалы үчүн бирөөлөрү билет болсо дагы Титаник кемесине жетпей калган. Ошондойлор дагы болгон. Же билети болуп туруп, билети менен дагы жетпей калгандар болгон, Титаник кемеси кетип калган. Айтайын деген маселе, мен эмнеге алып келип атам нерсени? Колубуздан бир нерсе кетсе, бир нерсе же бир нерсе себеп болуп туруп колубуздан бир нерсе кете турган болсо, же биз үмүт кылып туруп акча чогултсак, ошол нерсеге чогулткан акчабыз менен дагы жетпей калсак, акчабыз күйүп кетет, үйдүн ичинде калып кетет, акчабыз жөнө жоголуп кетет. Же айтор биз көптөн бери үмүт кылган нерсебиз, үмүтүбүз кармалбай калса, бул жерде бир хикмат бар. Титаникке жетип туруп баягы акчасын берип билетин алып киргенде эмне болот эле? Титаник чөгүп кетет эле, ага кошулуп пулдап өлөт эле. Баягы апасы менен баласы автобуска чыкканда көпүрөдө булар дагы автобустун ичинде кырсыкка учурап, алар дагы өлөт эле. Мына кыссадан кысса, урматтуу мусулмандар, окуядан сабак. Биз жашоодо бир нерсе аракет кылган учурубузда ал нерсеге жетпей калсак, анын артынан келе турган өкүнүчтөргө күнбөшүбүз керек. Себеби ар бир нерседе хикмат бар. Ар бир нерседе жакшылык бар. Ошондой деп үмүт кылышыбыз керек биз. Ар бир нерседе жакшылык бар, урматтуу мекендештерим. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мисалы үчүн бизге канчалык аракет кылды. Үммөтүм деп, үммөтүмө дин жесин деп. Канчалык ударлар келди да, нур жүзүнө. Анда мүмкүнчүлүк бар эле. Периштеге бир ооз айтканда тоолорун, таштарды басырып коет эле өч алам дегенде. Өч алышка канчалык мүмкүнчүлүгү бар эле. Кордоп коюшка, жок кылып коюшка канчалык мүмкүнчүлүгү бар эле Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын. Бирок ал эмне кылды? Бүгүн жетиммин деп туруп көп эшиктерди өзгө ачып алгандар бар. Пайгамбарыбыз дагы жетим болгон го. Атам дедирсин, балам дедиртпесин деп ар кандай эшиктерди, күнөө эшиктерин өзгө ачып алгандар бар. Пайгамбарыбыздын балдары Пайгамбарыбыздын балдары дагы көзү тирүүлүгүндө кетти го. Урук туугандарым жок деп, урук туугандары динге жеткизип атканда пайгамбарыбызга каршы чыкты го. Урматтуу мекендешим, сыноо келгенде, бир проблема келгенде, көйгөй маселе келгенде, кол менен жасаган күнөөлөрүбүз себебинен бүгүн чындыгында күнөө көбөйүп кетти. Аябагандай көбөйүп кетти күнөө. Ар бир кадамда бир күнөөнүн жаңы өзгөрүүлөрүн көрүүгө болот да. Алдап кетип аткан, тоноп кетип аткан, урдап кетип аткан, жеп кетип аткан, өлтүрүп кетип аткан, арзубаган байлык, бийлик үчүн Кыргызстандын ичинде эле болуп жаткан иштерди карасак, жер эле ушинтип биз бүтүп кете турган даражада күнөөлөрдү биз келтирип койдук да. Туу чокусуна тонна кылып тоо кылып үйүп койдук күнөөлөрдү. Ал күнөөлөрдү жер кантип көтөрүп турат? Аллаху алам. Албетте ортабызда жаш балдар бар. Карган аксакал, нур жүздүү энелерибиз бар, алардын дуаны себебинен, жаш балдардын күлкүсүнүн себебинен, эч бир нерсеге күнөөсү дагы, эч нерсеге сообу дагы жете элек жаш балдар бар. Кайсыл жерде жакшылыкка чакыруу болбосо, ал жерде фитна пайда болот. Кайсыл жерде күнөө көбөйсө, ал жерге бир бале кырсык келиши анык. Бирок
ал тазартат да. Мисалы өзүңүз бир күнөөнүн ичинен чыкпай жүрөт деңиз, Аллах оор сыноо берди, ооруп калдыңыз, больницада 20 күн жатып калдыңыз, сизди тазалап атат да. Өтө тазалап атат. Баягы алтынды ар нерселерден эритип, күйгүзүп туруп, анан алтындын өзүн чыгарат го. Ошол сыяктуу эле жамандыктын артынан келе турган айдын 15 караң 15 жарык дегенде, артынан келе турган натыйжаларга дагы маани беришибиз керек. Эмнени жоготуп, эмне табабыз? Бардыгы унутулат. Кече эле Кыргызстан коомдук чөйрөдөн карап көрө турган болсок эле, мурдагы күндө кандай жаңылыктын үстүндө талкуу кылып атат элек, бүгүн эмнени талкуу кылып атабыз? Унутулуп кете берет. Бирок ар бир окуя өзүнчө бир сабакты берип кетет да бизге. Артынан эмне кылат?